Assalamu алейкум подписчиктер. Бүгүнкү дагы бир жаңы сайт тууралуу айтабыз. Сайттын аты Cheese Up. Американский, иностранный, да. Сайт мына Инстаграмга окшош эле социалдык сеть. Бирок бул жакта биз криптовалюта иштесек болот. Без приглашения иштейбиз. Бул жакта реферальный система деген жок. Регистрацияны мен азыр видеонун ортосунда көрсөтө кетем. Азыр бул жакта кантип акча иштейбиз ошону көрсөтөм. Мына мен бул киргизген жүктөгөн видеолорум. Мына галочка турат. Галочкага киргенде мына бул жакка киргенде силер пустой болот. Настройканы басасыңар. Текшересиңер. Мына жактан изменить кыласыңар. Сүрөт жүктөйсүңөр, аватарка. Атыңар бул жакта цифра менен болот. Атыңарды коесуңар. Анан кийин мына астында галочка турат. Ушу галочканы басасыңар. Галочканы басканда бизде биринчи COS, экинчи Ethereum, үчүнчү биткоин. Бул COS деген биринчиде турган 54 деп турат менде. Бул внутренний валюта болуп эсептелет. Бул азыр биржада жок, ошон үчүн бул просто топтолот. Жакын күндө биржага чыгат деп атат. Биржага чыгат деген себеби ал биз азыр бул топту COS-ту канчалык топтосок дагы чыгара албайбыз. Бизде азыр эң негизгиси мына эфир 0,10.353 эфир бар менде. Анан биткоин 7800 сатоshi бар. Если криптовалюта менен иштеп көргөн болсоңор, анда силер сразу эле түшүнөсүңөр. Криптовалюта менен таанышы жокторго азыр түшүндүрө кетем. Биз кирип регистрациядан өткөндөн соң бул жакта мына менде азыр 3 сундук ачылып турат. Ушул сундуктар жабылып турган болот. Ар күнү киребиз, 15 мүнөт, 20 мүнөт убактыбыз кетет. 10 задание берилет, 10 заданияны аткарып коебуз, болду. Биринчиси мына вход деп турат. Вход уже выполнен деп турат менде мына. Кече киргенде 0,5 менен 1 ачылды мага. Бүгүн киргенде 1,5 ачылды. Бул 3-күн кирдим мен. 4-күн, 5-күн, 6-күн, 7-күнү бизге мына большой квадратик турат го. 0, 0, 0, 11 деп турат. Ушул эфир. 7-күнү ачканыбызда ушу эфир берет экен бизге. Эфирдин курсун дагы мен силерге түшүндүрүп берем. Анан заданиялар. Мен принято галочка коюп турат. Бул заданияларды мен баарын аткардым. 10 задания аткарганыңарда, мисалы 3 задания аткарганда биринчи сундук ачылат. Силерге эфир берет. Экинчи сундук ачканда дагы эфир берет. COS менен кошо берет. Мына 10-чу сундукту ачканыбызда бизге биткоин менен эфир аралаштырып берет. Өзү кирип регистрациядан өткөндүңөрдө өзү түшүнүп аласыңар. YouTube'да да толтура видеолор тур. Англис тилинде жана орус тилинде. Бул жакта биз азыр 10 задания кылган. Бул жакта 10 задания эмес, 15 задания бар. Ошонун арасынан биз 10ду бир күндө аткарсак, бизге мына 10 главный ушу сундукту ачыш керек, мына эң акырындагы сундукту. Ошондо бизге мына эфирим начислять этилет и биткоин, сатоshi. Регистрацияны кантип кылабыз? Мен азыр көрсөтүп берем. Анан кантип иштегенди дагы көрсөтүп берем. Приложениянын көрүнүшү мындай болот. Бир кусок сырдын символундай. Cheese деп айтылат. Бул жака кирдик. Заданияны кантип аткарабыз? Галочканы басабыз. Галочканы басканда мына мен экинчи телефондон көрсөтүп берип силерге кантип иштешти. Биринчи ход уже выполнен деп турат, 1 деп турат, көрүп атасыңар. Экинчи 10 та видео көргүлө деп атат. 10 видео көргөнүздө видеону көрөбүз, өзү таймер башталат. Астында оранжевый менен. Болду, эсеп. Аркага чыгып көрөсүңөр, мына 1 болуп калды. Дагы бир видео көрөбүз. Ашып кетсе 12-15 секундага жетпеген видеолор.
2 болду, көрдүңөр ушуну 10 видеону көргөнүбүздө бизге эмнеге автоматически деп чыгып калат. Менде бул жерде азыр 1 деп турат, көрүп турасыздар. Азыр мен автоматически мына коммент, бир видеого коммент жазып койгом мен уже. Любой видеого киресиңер. Автоматически бастым. Принято деди. Мага 2 кос берди. 33,5 болуп калды. Бул жагым 2 болуп калды. Мына 10 видеону 10 видеону көрүп бүткөндөн кийин 10го 10 болуп калганда автоматически деп чыгып калат. Ошону бир бассаңар, силер принято деп чыгат. Бул жагыңар 3 болот. Азыр көрсөтөм дагы. Лайк, 5 видеого лайк бас деп чыгып атат. Азыр бир 5 видеону тандап туруп лайк басабыз. Мына жүрөк. Назад. Лайк. 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 Эми көрөбүз. Мына автоматически деп чыгып калды. Мына 2 кос берди, 35 болду. Сундук кыймылдап калды. Значит, ачабыз. 3-өн аткардык да биз. Получить вознаграждение дейт. 00011 эфирин берди. Эфириңиз жылып атат. Ошентип заданияларды аткарабыз. Бул жакта если телефонуңарда переводчик болсо, сразу которуп аласыңар эмне деп жазылган. Лайк бастык, шаре видео, өзүңөрдүн видеоңор жүктөгүлө дейт. Бирөөсүндө пост деген жерине кирсек, бир пост кылышыбыз керек. Так. Коммент, видео. Бул жерде короче өзүбүз видео жүктөсөк, библиотекадан видео жүктөсөк болот. Ал видеону элдер дагы көрүп лайк баскан сайын биздин мына көрүнүп турбайбы, видео шар, видео gets 10 лайков дейт. Биздин видео 10 лайк алганда мына жерге дагы задание аткарылат. Ошентип, короче, 10ду аткарганыңарда мына жашыктарда сундуктарды ачасыңар, анан колесо фортуна деп турат. Киргениңерде 1 суткасына 3 жолу неме берилет. Бул жерде эфирим утсак болот, биткоин бериши мүмкүн, iPhone X деп коюптур, же кос утсак болот. Году айландырабыз. Мен уже 3 жолу айландырып койдум, ошого эчтеке бербеди азыр. Назад. В общем, бир күндө кирип 3 жолу айландырып койсоңар да. Ошол достор. Буну подробно көрсөтпөйм, өзүңөр түшүнүп аласыңар. Он задание аткаргандан кийин бул жактан так поискке башып киресиңер. Өзүңөрдүн артыңардагы адамдарды кошсоңор болот. Бул жака атын жазып туруп, добавление кылып. Кийин ошолор менен бири-бириңердин видеоңорго лайк басышып дагы иштесек болот. Жолдору көп да, мен өзүгө 2 күн болду киргениме. Дагы кийинки видеодо мен подробно көрсөтөм.